Макул, баратам дедим го. Баратам. Ошол жердесиңби? Макул, күтүп тур. Азыр барып калам дедим го. Жахиде, каяктасың, мен тоңуп калдым. Мына баратам, мына. Мына келип калдым. Сен кантип кирдиң бул жерге? Эмне ишиң бар? Кирдим айласын таап, эмне кыласың? Сюхан кандай, жакшы элеби? Жакшы, Кудайга шүгүр жакшы. Чын айтам, сенин айыңан баары тополоң болуп кетти. Окуялар бири-бири менен аралашып, айласын таппай отуруп калдым. Эми таксини атаны аткан киши менен Суханга кол салган кишини бир адам деп ойлоп атышат. Таксини ата Суханды азырынча билбейт, бирок өзүн аткан киши менен Жесурдун апасын өлтүргөн кишини бир эле адам деп тыянак чыгарып атат. Ай, Жахиде, мээм чачырайт азыр. Чоң бале бул, чоң бале. Эмнеси болсо да нышан ташынын ачкычтарын алчы. Алмаштырышты барын, ачкычтарды, кодду бүт барын. Бер мейли, берчи. Бүгүн аябай коркуп калдым. Аз калды төрөп коймокмун. Кудай сактасын, андай кыла көрбө, болбойт. Гулия, мен сага Анталиядан бир оорукана карадым. Сонун үй таптым, укмуш үй, деңиздин жанында, абасы таза, сага жагат. Азырынча самолетто учууга мүмкүнчүлүгүң бар да, эмки жумада суранам сенден. Самолетко отур да кетип кал бул жерден. Суранам. Анталиягабы? Ооба, сонун жер эмеспи? Абасы да таза, кооз. Жахиде? Senin ne işin var bu жерде? Кош келдиңиз. Таксимбей кандай болуп калды? Жакшы. Бүрсүгүнүн чыгып калат буюрса. Жакиде каякта? Көл тарапка баратканын көрдүм. Таза абага чыккысы келген го. Ошондой го. Бул аял эмне кылып жүрөт бул жерде? Ой, Адалет, сурай көрбө, сураба. Көрдүңбү, баарын дүрбөлөңгө түшүрдүң. Ыйлаба. Ыйлай бербей, айтып берчи деги. Жесурдун апасын өлтүргөн киши таксин корулудабы, жокпу? Мага ушуну айткыла. Ал киши жан алгычпы эмне? Эмне деп келжирип атасың сен? Канча күндөн бери чалып жатам, же жооп бербейсиң? Ал адам киши өлтүргүчпү? Айткылачы мага. Менин да жаным жай алсын. Аны кайдан чыгардың? Сага эмне? Ооба, жаным, айта көрбө. Эгер ошондой боло турган болсо, мен да кошо күйүп кетем, Адалет айым. Жахиде? Жүр сен биз менен, эмне сөзүң болсо үйдө айтасың. Баары узугалы. Адалет, койчу, түн ичинде баарын ойготуп ачуулантпай аларды, тим эле койчу. Айтып койсом чындык ортого чыгат деп коркуп жатасыңарбы? Баары ачыкка чыгат деп тынчсызданып жатасыңар, ошондойбу? Сен бизди эмне деп коркутуп атасың? Жахиде? Сен эмне кылып жүрөсүң бул жерде? Эртеден кечке чалат, албай койдум. СМС жөнөтөт, өчүрүп салам. Көрсө башка дарты бар турбайбы? Кана сүйлө? Эмнени билгиң келип атат, айтпайсыңбы? Бол эми. Ошондой турсун.
Угуп атабыз. Мен бул жерде болгон үчүн сүйлөп айткан турбайбы, түшүнүктүү. Кечиресиздер. Таарынбаңыз, таксин корулуудага тийиштүү маселе. Айт. Бирок бул жерде сүйлөшкөндөрүбүздү эч кимге айтпагыла суранам. Албетте атам айтабыз. Ага жакпай калышы мүмкүн, силерге айткандарымды укса. Сен оорукшансың эмне? Айтпайсыңбы тезирээк? Бол? Бол? Мурунку коопсуздук мүдүрү тергөөчүнүн компьютерине бир программа жүктөттү. Зордоп, коркутту мени. Андан сырткары, таксин корулууда бул жакшылыгыңды унутпайт деди. Гүлие, Чын айтам, чын айтып жатам Жахиде. Төрөлөйлүк уулуңардын үстүнөн карганып деле берем, калп айткан жерим жок. Эч качан менин уулумдун үстүнөн карганбай жүр, эч. Кудай урсун, уксаңар. Мурунку коопсуздук мүдүрү кармалганда коркконумдан жүрөгүм токтоп калайын деди. Анан Жесурдун апасы да өлтүрүлдү го. Кудай ай, бул иште да тигилердин бармак издери бар дедим. Мени кара. Эгер бул айткандарыңды дагы башка жерге айта турган болсоң, мен сени жөн калтырбайм. Оозумду да ачпайм. Камсанабаңыз. Ачкан да жокмун. Ансыз деле өзүм коркуп жүрөм. Тиги кишилер камакта, сот иши жүрүп жатат. Эгер мени күбө катары уга турган болушса, баарыбыз жок болобуз. Айтчы мага, сага деги эмне керек, я? Бул ишти зордоп жасатышты, түшүнүктүүбү? Ысымым эч бир жерде колдонулбасын, ушул керек мага. ай Кудайым ай, биз ушуну угалы деп отурабыз беми? Койчу Сюхан, менин эмне күнөөм бар бул жерде? Эмне болду? Сокур ичегиңби? Эч нерсе болгон жок. Кийимиңди чечип каласың, эс алып каласың. Жок, мен чыгайын. Ушуну билейин деп эле келгем. Кудай үчүн суранам силерден. Менин атымды унутушсун, жарайбы? Уксаң сен мени. Сенин ысымың бизге эмне кылып берет? Эмне кылып берет? Ансыз деле алар муну мойнуна алышпайт. Ошол себептен сен ысымыңды колдонуунун кажети жок. Сен каатырланба. Мейли, мен айтчу сөзүмдү айттым. Сюхан айым, тынчыңыздарды алдым, кечирим сурайм. Жакшы элесиңби? Жакшы. Седа, такси чакырып берчи, такси. Аны чөнтөгүңө салып кой. Сен таксинин акчасы менен мени сатып алгың келеби? Жөн эле койгула. Мен жолду билем. Rahatsız olmayın. Ben yolu biliyorum. Корхан, Мехмет бей эмнеге андай кылды? Түшүнбөй жатам. Мехмет бейби? Ай, тынч жаткан жермен козгоп бул дагы. Бул аялда нишан ташынын ачкычы болушу мүмкүнбү? Жок жаным, жок. Эмнеге сурап атасың аны? Niye sordun ki? Ушундай жит бар болчу үйдө. Лимон одеколон деп аттың беле, ал элдин баарында эле бар да. Эмне болгон жат, эмне одеколон? Бүгүн Суханга кол салуу болуптур. Эмне?
Мага качан айтайын дедиңер эле? Ой жаным, караганга чейин бардым, эч кимге айтпа деди, атама дагы ооз ачпа деди. Кудайым ай, ушундай да болмок беле. Эч нерсе болгон жокпу, доктурга көрүндүңбү? Ооба, жакшымын мен. Кое турсаң каяка? Айтып берсең мага шашпай. Каяка эми? Үйдөгү абал жакшы эмес эжеке. Эмне болду? Жесур бейдин арманын ким угуп отурат, табалчы? Банубу? Жок, Айбан эмес. Тергөөчү Серхат бей. Дагы баштадыңбы? Биздин жигитти маңдайына отургузуп алып сүйлөшүп атышат демеле. Албетте, ар ким өз тажрыйбасына таянып жашайт. Бирок мен сенин ордунда болгондо мынчалык текебер болмок эмесмин. Менин кесибиме байланыштуу көп окуялар башыман өттү. Көп киши менен тааныштым. Адилетсиздик, адилеттүүлүк деген эмне экенин көрдүм. Жалганчылар менен иштештим. Чындыктын бир канча жүзү болот экен. Аны жаңылыштык десе болот менимче. Чындык кимдин кайсы тараптан караганынан эмес. Чындык бир эле болот. Айтканымдай эле, ар ким өз тажрыйбасы менен жашайт. Бир күн сага башыман өткөндөрдү айтып берем. Эмнеге бир күн? Эмнеге бүгүн эмес? Айтып жатканда баары чындыктай сезилет. Мен ал чындыкка даяр эмесмин. Мен эми чыгайын. Макул. Качан даяр болгонуңузда сүйлөшөлү. Андан сырткары тиги окуяны териштирем. Сага сөз берем, чындыкты билүүгө аз калды. Ишенем сизге. Бирок сен да мага сөз бердиң, унутпа. Өзүң билип иш жасабайсың. Дагы жакшы, сага эч нерсе болбоптур. Өлүп калмакмын мен. Баарыбызга көз мончок таап койсокпу? Михрим ахайымды баш кылып. Бул качанкыга чейин уланат? Кезекте эми ким үйүз турат экенбиз? Дөрбөчү. Балким дал келишүү болду, балким ичине эле ууру кирди. Кирип алып коркуп кетти. Ансыз деле көп угуп жатабыз го мындай окуяларды. Ооба да. Ой, Корхан ичип баштаганына караганда, анда мага бейпил түн. Алло, Угуп атам Адалет айым. уктап жатабы? Ооба. Макул. Бейпил түн анда. Сизге да бейпил түн. Тынччылыкпы? Кайериңиз ооруп жатат? Ичим ооруп атат. Тиги жерге жаттыңыз. Сен курсагыңдагы бала менен мындай иштерди кантип жасап жатасың, Гулия? Түшүнө албай жатам сени. Жахиде уксаң мени, болду эми, жакшы эле жемеледиң, жетишет. Гулия, сага жалынайын, суранам сенден. Ай, Кудай үчүн кет бул жерден, кетип калчы. Анталияга учуп кет, суранам. Дагы бир бале башталып кете элегинде кетип калчы, жалынам. Карасаң, мынтип качанкыга чейин жүрө бересиң? Алло? Алло. Макул. Эртең билетти алам, камсанаба.
Ай, эң сонун болот, эң сонун. Сен мага кабар бер, мен бүт иштерди баштайын, макулбу? Уксаң, баары жакшы болот. Мага ишенчи. Макул. Суу менен кошо мен да агып бараткандай болдум. Ал куюн мени ичине тартып атты. Шамалдан демигип аттым. Сен мени куткарып калдың. Куткарам албетте. Мен сага эмне деп атам? Эмне? Көрдүңбү? Мен жанында уктабасаң ушундай жаман түштөрдү көрөсүң. Ошол себептен үйгө кайтып келишиң шарт. Байке? Жалгызым. Эмне болду сага? Жахиде туура айтат. Мындан алыс болушуң керек. Мен бул үйдөн алыс болушум керек. Атамдан. Ал бизден алыс болушу керек, Сухан. Кана бер муну мага, суранам. Кана Корхан, жакында балалы болосуң. Уулум менин. Сага бирдеме болгондобу? Уулума атамдын айынан бирдеме болуп калсачы? Жүр, болду эми гана, жүр укта. Сен Жесурду аябай сүйөсүңбү? Атам каалап атат деп ажырашып атасың. Менин билгендеримди укканыңда Жесур экөөңөрдүн чогуу болуңар мүмкүн эмес. Эч убакта, Сухан. Бирок сен жакшылап ойлон. Сен эмне билесиң, Корхан? Мен сага ошол түнкү окуяны айтып берейинби? Мен да ошол жерде болчумун. Ошол түндүн күбөсү менмин.
Салам. Апама аябай окшошуп турсуң. Анда сен кичинекей кыз болчусуң. Эсиңде калбаса керек. Көздөрү элесимде калыптыр. Жаңы жашоосу болбогон үчүн өткөн жашоосуна көп кайрылат экен адам деген. Көз караштан баштап. Бул жерге сен менен сырдашканга келген жокмун. Эмне дейиң бар? Айт. Бул жерге келгениңди билеби? Жок. Жакшы. Рызага келди. İçine girip сурасам Рызага жолукканы келиптир. Нысапсызга кашык сунсаң, 5 урттайт. Мейли, ошондой болсун. Эсебин берет мага. Сизди алып кете албай калат окшойм. Мейли, сен келбе. Корхан бул жерде. Кеттик. Чыгалыбы? Сухана эми 2 күндөн бери жокко. Эмне болду? Ажырашуудан баш тартып алып бетиме карай албай жатабы? Сен үйдөн тозолот ата. Соттон билдирүү келген экен. Жесурдун атасынын сот ишине күбө катары суралат деп жазылыптыр. Анан Күйөөң муну билип калып мени жок кылууну чечти. Ошол себептен тиги аварияны уюштурду. Сотко чейин мени өлтүрүш керек болчу. андай болушу мүмкүн эмес. Менден ал кишини коргоба. Эсептешүү күнү келди, адалет. Ошол түнү сен да өлүп калсаң болмок экен. Бирок мен өлгөн жокмун. Бир канча күндөн кийин күбө болуп берем сот отурумунда. Эч ким сенин сөздөрүңө ишенбейт. Таксин корулууда өлтүрдү деп айтам. Сен да ошентип айта турган болсоң, ал киши камалат да эч качан чыкпайт. Сага эркиндик тартуулайм. Ал киши менин күйөөм. Өзүңдү алдаба. Сен эч качан корулууда болгон эмессиң. Эч кандай кол тамга сени корулууда кыла албайт. Ал адам сени сүйбөйт, адалет. Сен ага ал үчүн илгери жасаган жакшылыгыңды гана эстетип турасың. Болгону ушул. Таксин корулууданын эскерүүлөрүнүн бирисиң. Жолду узартып эмнеге бул жол менен баратасың? Канча күндөн бери бөлмөдөн чыкпай атасың. Аз да болсо таза абада дем алсын дедим. Жаман болмок беле. Каяка алып баратасың мени? Камсанап ата. Сонун бир жерге алып баратам. Сюрприз. Мени кара. Мага шаан шөкөт даярдап аткан болсоңор кереги жок. Түшүндүңбү? Чарчадым, үйгө барайын эртерээк. Көпкө кармалбайбыз. Бул гүлдөр магабы? Тынччылыкпы? Таксимбейге алып келдим. Бүгүн үйгө чыгат экен го. Ай, бүгүн эмес, эртең. Чын элеби? Мен апам туура эмес угалган окшойт. Ошондойго. Мен эртең келейин анда. Кое тур, кофе ич жок дегенде. Седа. Шекерин аз кылып түрк кофесин даярда, бөлөнтпей үчүн. Гулиеге билет алдым. Кетип бартат буйруса. Чын элеби?
Ай, сизге эмне болду? Ай, мен төрөгөн жатат окшойм. Азыр жакындарыңызга чалам. Такси чакыр. Азыр Мен тез жардам төрөгөн жатам, чакырайын. бол тез. Акырын болуңуз, акырын, азыр чалам. Бул эмнең? Сага бала чагымдан бери унута албай жүргөн учурду айтып берем. Жүр ата. Түшөсүң ба атаке? Жүр. Сюрпризим бар сага. Корхан, сен эмнени баштадың дагы? Бул жерге эмнеге алып келдиң? Жүр ата, жүр. Кел, сага балалыгымдын уурдалган жерин көрсөтөйүн. Мен эмнеге алып келдиң бул жерге? Сага бир сырымды айтайын. Мен ал күнү унаада отургам. Түнү бою. Эмне деп атасың сен? Жетимкананын мүдүрүн көрдүм мисалы. Сага ал 18ге эми толду деп көндүрүп атканын түшүнгөн жокмун, бирок ал дагы түшүнбөй аткан, өлүмүнө жакындап калган ата. Сен эмне деп кел жүрүп атасың деги? Жетимкана мүдүрү деген ким? Мындай сөздөрдү айтпай жүр. Уккан киши туура эмес түшүнөт. Ата, жетимканадан чыккан бир кызга эр жүрөк көрүнүү үчүн 3 кишинин ажалы болдуң. Корхан, бас жагыңда. Бакыр ата, бакыр, каалаганыңдай, бирок чындыкты өзгөртө албайсың. Менин оозумду баса албайсың. Жетишет, тойдум ата. Балалыгымдан бери сен ушул жүгүңдү көтөрүп келем. Болду, жетишет. Жетишет ата. Oğlum sen cinti oldun bu. Emnege mınday kıldın? Emnege gelip mağa aytkan joksun. Ananda tigi adam sen oylogондай жакшы киши эмес болчу, акмак болчу. Ошол себептен башка бирөө дал ушинтип ойлогону үчүн сени өлтүргүсү келип жүрөт. Эмне деп атасың? Эмне деп атасың сен? Эмне керек? Сен эмнени түшүнмөк элең? Сага жооп беришим керекпи? Сага эсебин беришим керекпи? Ошондой болуш керек болчу, ошондой болду. Сен ишиң эмне Карахасан оолунун өлүмү менен? Менин ишим бар. Жообун мага бересиң. Мага. Кандайдыр бир маселе чыга турган болсо, биринчи сенин көзүңдү тазалайт. Өткөндөн канчалык качсаң да кутула албайсың. Себеби ал билет, сенин ким экениңди аябай жакшы билет. Эч качан эсиңден чыгарбайт. Анан менден
Эмнеге мынчалык жаман кишисиң деп сурайсыңар. Себеби ушул үчүн. Жакшылык адамдын башын айлантат. Артыңдан сайганы келаткан душманды байкабай калганчалык айлантат. илгерки сырларым ачылып калбасын деп буга чейинки кылган кылыгыңа карабай. Ушундай экениңди күткөн эмес элем, ата. Мына бүгүн сенин кызың болуудан уялып жатам. Кана айтып бер. Ошондой кылыш керек болчу, ошондой болду деген жомогуңду. Кана, баштай эми. Кара, мен бул жерде турам. Эгер сага жакындай турган болсом, сени менин колуман эч ким чыгара албайт. Муну билесиң. Кана айт. Мен сага өзүңө ылайык ээн эркин жашоо башта дегим келип турат. Ал киши камала турган болсо, сен боштондукка чыгасың. Бардар. Эркин. Жакшылап ойлон. Дагы эмне болуп кетти, Гулия? Эмне болду? Жахиде мен төрөгөнү калдым. Эмне? Суу кетип жатат, толгон башталды. Эгер төкпөй чачпай айтып берсем, сөзүңдө турасыңбы? Жашооңдон чийип саласыңбы бул адамды? Ооба. Сага бир гана нерсе айткым келет.
мен сага чыккынчылык кылган жокмун. Эч качан. Ушуну билишиңди кааладым. Азыр эле мага адилет корулда чалды. Эмне болду? Адалет Корлуда атамды өлтүргөн мойнуна алып тергөөчүгө чалыптыр. Адалет корулууда сизсизби? Ооба, мен.